Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты. 3-чү уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Төмөндө чыккан калың чаңдын ичинде кан заада неме көрүндү. Астындагы атынын айбандан башка түрү бар. Саадагын белине салынган, болот кылыч байланып, бозум куштай айланган, алма баш мылтык асынып, акыл ойлоп, озунган үстүндөгү ээсинин адамдан башка сүрү бар. Атасы туяксыз жүрүп, зарыктырып табылган, душман көздө бет алса, ак жолборстой чабынган, 40 жигити каршында турган, башында кырмызы жоолугу бар, мүчөлүнөн өтүп 14 жашка келип калган кызыл чийкил жаш бала экен. Ага ак ниеттүү боз балдар кошулуп тур. Жаагынан түк, көзүнөн от чыккан, шилтегени албарстай, ирмегени жолборстой болуп, бала жолборс сыяктуу. Укмуштан угуп жүргөн эмдигинин манасы десе болчудай. Бул кайсы хандын баласы? Абаке, байкап карасаң, айбатынан эле канчасы качып кетти. Балдарыңды саначы. Кудай назар чочуп кетип, жолго көзүн салып, чаңды карап калат. Ысыгы жайдын аптабындай, суугу сырттын шамалындай болуп, катар тартып, бир топ жандын келе жатканын көрөт. Ал аңгыча эки жагын карабай, эч кимден жанын аябай, душманым бар деп санабай, арча тору бууданын шайбырына төндүрүп, басыгына көндүрүп алып, жалаң кылыч байланып, кызыл жүзү бозоруп, ант ичкендей кумсарып, 40 жигитини ээрчитип алып, эр табылды өтөт. Аны көргөн Кудай назар алдынан каршы чыга албай, байга айтып жаткан сөздөрүнүн бирин кыла албай, баланын айбатын көрүп, ал жерге токтоп тура албай калат. Кудай назардын балдары кутулаар жагын бет алып, 10 байталга аттанып качып, калганы калың аттын ичинен чыга албай калкаланышат. Колундагы койдой кара ташты коерго жер жок каталбай, Алтыбай кекечине жете албай, кемеге жака бет ала берсем болмок экен деп Кенжебай жүрөт. Аны көрүп Кудай назар кубат кылган балдарым ушулбу деп жинегелип, 60 жаман уул бергенче бир мыкты уул берсечи, 90 жаман бергенче томуктай жалгыз берсечи, аттан кала өлөктөр деп балдарын тилдейт. Ал эми табылды менен болсо акыл таап, бал тилин салып сүйлөшүп, эгер аксакал деп сыйласа, агасындай болуп, ашка конок болуп, байгеге ат чаап, 6000 түтүн кыргызга кан көтөрүп, эл бөлүшүп алмак болот. Эгер арам көөнү болсо, арга ат кошуп, ашына бузук салып, байгесин зордук кылып, жалгыздын башын алып, тамырын түптөн жулайын деп чечет дагы, кемегенин башындагы калың элге келет. Кудай назар элдин ортосунда Эртабылды Аяш атасы уста менен сүйлөшүп турганын көрдү. Кудай назар, жүргүлө балдар. Жүрөгөн кошоматчы Устагул кечээки менен сөзүмдү Табылдыга айтып жатат го. Ачуулунун астынан чыкпа деген. Каны суюк жаш бала кагылыша кетип жүрбөсүн деп кабыргыраак жерге балдарын түшүрүп коюп, кашатчыдан карап олтурду. Ашка чогулган калың эл тегерек тартып тең болуп, эл ортосу кең болуп, эр сайышып, балбан күрөшүп, эреңишип, жамбы атышып, тамашасын бүтүрүшүп тарашты. Сурнай кернер тартылып, ырчылар Табылдынын эртең эрте туруп, ат чабаар жерге жеткиле, Кызыл Жарга барып, кыйгас күрүк чапкыла, чыгып келсе байге аласыңар деген жарлыгын жар чакырып кабарлайт. Көтөргөн үйлөргө бөлүнгөн конокторун алып, көпчүлүк тарап кетишти. Кудай назар айылга батпай, же ашка келбей, үйүнө жатпай, же конокко бөлүнбөй, коктоодон чыгып көрүнбөй, кайда бараарын билбей, калың элдин жүрүшүн сүйбөй, талаада жалгыз калганына теригип, ачуусу келип, Алтыбайды чакырып, Ала тоо атын тердетүүнү буйруп,
жанына 4 уулун кошуп аткарып, Эрмен кандын жылкысын көздөй 2 семиз бие алып келүүгө жөнөтөт. Ошентип Эрмен кандын малынын энесинин энчисин алып, эл тараган соң Табылдынын эбин таппак болот. Балдарын аткарып коюп, төрдү көздөй бет алып барып жатып калды. Алтыбай Эрмен кандын жылкысына барып, 2 биени кармап алып, эрдемсинип чапкылап, абасына барып, 2 биени союп салып, көктезекти чоңгалап, 2 биенин этинен жая бычып куйкалап, тезектин чогуна эт бышырып жеп жатып калышты. Таңга карап сөгүрүп, таразы жылдыз көрүнгөн учурда калың эл дүрбөп аттанып, Кызыл Жарга бет алышат. Кызыл Жарга уста аксакал баштаган эл жыйналып, күлүктөр кылкандай чубайт. Атты айдап, байгени Кызыл Жарга коюп, таш кечүүнү кечирип, торпу менен түшүрүп, кыргоонун аягынан атты кое беришет. Устанын уулу Элдияр Гертабылгы деген аты ыраак чыгып келе жаткан. Бир маалда Таштөбөнүн оюнан, Молдашуунун сайынан Кудайназар Алтыбайдын Алатоо деген атын арадан кошуп жиберет. Ошону менен Алтыбайлап, Кенжебайлап Алатоо биринчи келет. Калың байгени калмактар тегеректеп алып, жөнөмөк болушат. Элдияр Эрмек Табылдыга келип, "Кана досум, үй үстүнө келген жогу байгени алдырып жиберебизби? Калмактарга барып катуу уруш салып, калың байгени ажыратып, намысыбызды албайбызбы?" дегенде Элдияр менен Эрмекке Табылды: "Баракелде эки дос. Бул айтканыңар рас. Бирок менин оюмда бир акыл бар. Калмакка катуу барып, кармашып байге алайлы дейли. Бирок анда калың кыргыз элине жаман аттуу болобуз. Андан көрө досторум, биз баш байгеден кечели, аны абакеме берели. Абакем элге мактанып, баштагыдан шаттанып калсын. Байгеге уруш кылбайлы, ага бастырып барбайлы. Конокторубуз жаңжалсыз аттанып кетишсин. Алтыбай акем менен Кенжебай акем Табылды коркуп калды деп ойлоп калсын. Атамдан калган өрүш толгон жылкы, короо толгон кой, казна толгон дилде алтын бар. Алардын кандай ою бар экендигин дагы аңдап билели." Табылды ошентип, эки досун токтотуп, элдин баарын таратып, ашты жакшы өткөрүп алды. Атадан уул туулса, ушундай туулсун деп, калың журт Табылдыга ыраазы болушуп тарап кетишти. Кудайназар эл тарагандан кийин, "Малыңарды айдап келгиле балдарым" деп үйүнө кете берди. Алтыбай Кенжебай кеңешип, малды бүгүн өргүтүп алып, эртең айдап кетербиз деп, ошол жерге түнөп алып, четинен кармап 3-4 койду союп салып жатып калды. Эртең менен суу сап калышкан экен. Алтыбай инилерине кеңеш салды: "Балдар, аттангыла. Табылдынын үйүнө баралы. Энеси сарамжалдуу киши эмеспи? Кантсе дагы арак бардыр. Арагын ичип алып, ашта конок бербедиң" деп таарынышты айтып, нары четте үйүнөн чыккыс коргулуп салып жүрүп берели дегенде, Алтакемдин бул сөзү акыл сөз, уга турган макул сөз дешип жөнөп калышты. Урматтуу радио окуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эр табылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын шейшемби күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Эр табылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Талантаалы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.